Аймактык журналисттер Сары Челекте аймактык журналисттердин жолугушуусу өттү. 28 июндан 30 июнга чейин Сары Челек коруугунда журналисттер үчүн кесиптик эмоционалдык күйүп кетүү менен иштөө жана медиадагы кыргыз тилинин сапатын талкуулоо боюнча тренинг өттү. Интерньюс эл аралык агенттиги уюштурган тренингке Кыргызстандын аймактарындагы журналисттер катышты. Ошондой эле журналисттердин ишмердүүлүгүндөгү кесиптик жана эмоционалдык күйүп кетүү боюнча да кызыктуу талкуу болуп, ал абалдан кантип чыгуу, анын үстүндө иштөө боюнча сунуштар берилди. 50ден ашык аймактык журналисттер үчүн бул жолку тренинг абдан кызыктуу жана пайдалуу болду. Интерньюс бир нече жылдардан бери ошол аймактык журналисттерге көбүрөөк көңүл бурабыз. Азыр атайын программабыз да бар. Аймактык лидерлерди колдоо деп. Ал программанын алкагында аймактагы ар бир областта журналисттер өздөрү повесткасын өздөрү чечишет, өздөрүнө керектүү тренингдер болобу, иш-чаралар болобу өздөрү уюштурушат да. Ошону колдоп келебиз. Анан ошонун негизинде бүгүн деген ушул Сары Челек жергесинде ар бир аймактан 7ден 8ден журналисттер келип, 50ден ашык журналисттер катышкан чоң жыйын болду. Ал жыйыныбыз эки максаты бар болчу. Былтыркы жылы биз Кыргызстандагы кыргыз тилдүү медиаларда кыргыз тилдин сапатын изилдеп чыкканбыз. Ал жерде бир нече көйгөйлөр чыккан. Ошону менен жыйынтыктары менен тааныштырдык дагы. Жергиликтүү аймактык журналисттердин пикирин топтодук. Кыргыз тилдин сапатын жогорулатуу үчүн кандай багытта иш алып барганыбыз туура болот деп кеңештик. Өз ара аябай жакшы практикалык сунуштарын беришти. Бул багытта биз менен кошо иштешерге кызыктар экенин белгилешти. Ошол эле учурда бизде профессиональный выгорание деп коебуз го, кесиптик, эмоционалдык, күйүгүп кетүү, чарчоо дегенди. Ошол менен иштешкен дагы бир эки техникаларды берип иштедик. Анткени көбүнесе журналисттердин жумушу ушундай. Стресске алып келе турган көп учурлар болот. Ошого жардам болсун, выгорать этип, ошондон жабыркап калбаш үчүн психологдун да жардамын бергенге аракет кылдык. Бир күндүк болсо да кандайдыр бир ыкмалар менен бөлүшкөнгө жетише алдык. Жолугушууда Аутсанын мотивация борборунун жетекчиси, клиникалык психолог, тренер Асылбаева Перизат, менторлор Түгөлбай Казаков, Аймен Касиновдор аймактан келген журналисттердин ишине керек болгон пайдалуу маалыматтар менен бөлүштү. Журналисттердин татаал жолунда журналисттер дайыма өзүнүн духун өчүрбөй алып жүрсө деген максат менен келдим. Анткени чыныгы журналисттер бул чындыкты издейт. Алардын жолу татаал. Алар көп азап тартып калышы да мүмкүн. Бирок ошол жолдо өзүн жоготпой, сынбай, өзгөрүп кетпей, ошо өзүнүн баягы чындыкты издеген принципиалдуу жолу менен жүрсө, аны кыйнап аткан көрүнүштөрдүн баары убактылуу экенин, кийинки өзүнүн тарыхында жүзү жарык болоорун айтайын деп келдим. Негизи ошол. Аймактык журналисттердин тилектештигин жана кесипкөйлүгүн арттырууга багытталган мындай жолугушуулар Интерньюс тарабынан байма-бай уюштурулуп келет. Бул жолку Сары Челек коруугундагы жолугушуу кызыктуу жана көңүлдүү өттү.